Урбаттуу мекендештер, биз консул менен маектешүү рубрикасын баштадык. Жумасына 1-2 жолу Россия Федерациясындагы Кыргызстандын элчилигинин алкагындагы консулдук бөлүм жетекчиси Асаналиев Бакыт Эрекич менен кыскача маек болуп турат. Ошо суроо жооптор болсо, ошол видеонун астына комментарий жазып тургула. Ар бир жума сайын жолуккан сайын актуалдуу суроолорду Бакыт Эрекичке берип турабыз. Бакыт Эрекич, дагы бир жолу саламатсыздарбы? Саламатчылык. Миграция жаатында эле кайра суроолор мекендештерден келген. Балдар, көп мекендештер балдары менен келип атат. Кичинекей балдар, наристелер бар. Андан тышкары бойго жеткен балдар бар. Сахаровадан метасвидетельство өтүш керекпи? Өтүш керек болсо канча жаштан баштап өтүш керек? Жашына жараша жеңилдиктер же толук өтүүгө кандай шарттары бар? Ошол жөнүндө. Негизи Россиянын мыйзамдарына ылайык, Россиянын аймагына балдар менен келген учурда 6 жаштан баштап манжа изин тапшыруу, сүрөткө түшүү жана чектелген түрдө медициналык кароодон өтүүсү зарыл балдардын. Албетте алар миграциялык каттоого да катталыш керек, ата-энеси менен чогуу. 13 жаштан баштап балдар толугу менен да кошумча медициналык кароодон өтөт. Бул 13 жаштан. Бул бүгүнкү күндө биздин жарандардын чоң көйгөйү бул көп балдарды ошол медициналык кароодон өткөрбөй, манжа изин тапшырбай, мисалы үчүн миграцияга каттабайт. Биздин жарандардын ошондой чоң көйгөйлүү жагы бар. Бүгүнкү күндө ошол балдар жанагы көзөмөлдөнүүчү жарандардын тизмесине, реестрине тилекке кирип атат. Ал тизмеден негизи чыгарыш үчүн ошо Сахаровага барып, эгер балдар өткөрүп эмес болсо, манжа изин тапшыртып, мед кароодон өткөрүп, андан тышкары миграциялык каттоого ата-энеси менен кошо каттоосу зарыл. Ошондо жанагы тизмеден чыгарылат. Реестр контролируемый полиция. Эгерде ошол балдарды ошол процедурадан өткөрбөсө, регистрацияга каттоо койбосо, анда ата-энесине дагы айып пул салынат деген бир сөздөр болуп атат. Ошо канчалык чындыгы бар? Албетте бул ата-энесинин милдети өзүнүн балдарын ошол тийиштүү процедуралардан өткөрүп, анан миграциялык каттоого коюу. Эгер аны жасалбаса, айып пул дагы каралган. Дагы бир маалыматтар боюнча сөзсүз түрдө ошол ММС Сахаровадан өтүш керекпи балдар же башка адрестер барбы балдар үчүн? Москва боюнча бул ММС Сахаровада бүгүнкү мед кароо жана манжа изин тапшыруу. Демек, анда тактоо иретинде балдар ата-энеси менен учуп келгенден кийин ата-энеси менен бирдей эле миграциялык каттоого турат. Андан тышкары 6 жаштан өйдө манжа изин сөзсүз түрдө жөнөкөй кишилер аркылуу тапшырылат. Метасвидетельствонун чектөө иретинде тапшырат. Анан кийин 13 жаштан баштап чоң киши катары эле ошо ММС Сахаровадан жана процедуранын баарын өтөт. Туура. Дагы бир суроо, көп МРКлар бияктан төрөлгөндө Россия тарап туулгандыгы тууралуу күбөлүк берип атат. Ошо туулгандык тууралуу күбөлүк менен учуп кете берсе болобу? Же болбосо сөзсүз кошумча документ кылыш керекпи? Кошумча документ элчиликтен алыш керек. Бул мекенге кайтуу күбөлүк. Же болбосо паспорт тариздеш керек. Паспортты тариздөө мөөнөтү 1 ай түзөт, 30 күн. Эгер ыкчам түрдө учуу зарыл болсо, анда элчиликке келип 1 күндүн ичинде ошо мекенге кайтып кетүү күбөлүгүн алып, ошонун негизинде анан чек араны өткөнгө мүмкүнчүлүк жаралат. Ошонун негизинде. Эгерде кээ бир мекендештер маалымат бербейт, чек арага барып алса, анда тоскоолдук кандай болушу мүмкүн баласы менен? Чек арадан өткөрбөйт. Өткөрбөй коюшу мүмкүн, ошондой. Өткөрбөйт. Баланы паспорт алыш үчүн алып келиш керекпи же сүрөтү менен алып келиш керекпи? Кичинекей наристени ары бери жылдырбай. Негизи мыйзам боюнча баланы алып келиш керек. Бул жерден сүрөткө тартып, бул көп убакыт албайт. 10-15 мүнөттүк процедура. Ата-энеси чогуу келиш керек, документтердин оригиналы менен. Мекенге кайтуу күбөлүгүнчү СВРде бала керекпи, физически же кереги жокпу? Негизи бала өзү керек. Бул жерде биздин жана система бар, атайын автоматташтырылган система. Сүрөткө тартканда автоматтуу түрдө биздин жанагы мекенге кайтуу күбөлүгүн тариздөө системасына кирип түшөт, ошол жерден таризделет. Эки ата-энесиден келиш керекпи же бирөө эле келиш керекпи? Негизи бирөө келип, экинчисинин документтерин оригиналын алып келсе жетиштүү. Кандай документтер керек? Ошондо ата-энеси тарабынан? Ата-энесинин паспорту, баланын туулган тууралуу күбөлүгү. Бүттү.
Урматтуу мекендешим, баарыбыз Кыргызстанга авиабилет алабыз. Приложение аркылуу, билет аркылуу, авиакасса аркылуу. Авиациялыктын эле бир түрү болгон эле кыргыз мекендештер Aviacage деген приложение ачты. App Store'дон жана Google Play'ден көчүрүп алсаңыздар болот. Пайдасы Кыргызстанга түшөт, Кыргызстандын экономикасына түшөт. Себеби Кыргызстандын уюму. Aviacage'ни көчүрүп алыңыздар, ошол жактан алыңыздар. Авиациялыкта эч кандай айырмасы жок. Пайдабыз Кыргызстанга тийсин.